Кытай биринчи 100 жылдык максатына өз убагына жетип, орто бакубат коомду ар тараптуу куралды. Ал заманбап жана күчтүү социалдык өлкөнү куруу боюнча экинчи 100 жылдыкка койгон максаттарын ишке ашыруу жолуна түштү. Бул амбициялуу планга жетүү үчүн өлкө 14-5 жылдык улуттук экономикалык жана социалдык өнүгүү планы жана 2035 жылга узак мөөнөттүү максаттар планын иштеп чыккан. Мы организовали очень важную. Бүгүн биз маанилүү иш-чара уюштурдук. Белгилүү болгондой, Кытай коммунисттик партиясы Кытайдын башкаруучу партиясы. Партиянын жетекчилиги астында Кытай эли дүйнөнү тааныган чоң ийгиликтерге жетише алды. Кытай коммунисттик партиясынын бүткүл Кытай курултайынын духу деген ат менен дипломатиялык академияда жыйын өттү. Анда Кытай коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин мүчөсү Чен Ган баяндама жасап жатып, Кытай элинин эң сонун сапаттарынын бири бул патриотизм жана коллективизм руху. Бул сапаттарды COVID-19 илдетине каршы күрөштө көрө алдык. Кытай эл республикасынын президенти Си Цзиньпиндин жетекчилиги астында Кытай эли биригип, Ухань шаарына жардам берүү үчүн жалпы аракеттерди көрө алдык деген пикирин билдирди. Сегодняшняя презентация имеет важный. Бүгүнкү бет ачардын максаты Кытай коммунисттик партиясынын жана Кытай элинин 20-чы бүткүл Кытай курултайынын рухун изилдөө. Кытай эл республикасы жакынкы 10 жылда өзүнүн лидерлик позициясын сактап калат деп эсептейт Ширадил Бактыгулов. Ал жаңы заман, жаңы ыкма жана жаңыча чечимдерди талап кылат деп белгиледи. Ошондуктан Кыргызстан азыр соода инвестициялык өнөктөштөрдү тандоо алдында турат. Ситуация в мире, она поменялась. Дүйнө чынында өзгөрдү. Бардык өлкөлөрдө экономикалык, социалдык кризис байкалат. Ал эми Кытай эл республикасынын потенциалынын кубаттуулугу жогору ойдон калат. Анткени өлкө стратегиялык план мыкты иштеп чыгып, иш жүзүндө үзгүлтүксүз жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп келет. Ушул себептерден Кыргызстан инвестициялык өнөктөш катары Кытай эл республикасы менен кызматташуусу керек деп эсептейм. Кытай менен Кыргызстан достук мамиледеги өлкөлөр. Дипломатиялык мамилелер орногондон бери Кыргыз-Кытай мамилелери мезгилдин сыноосуна туруштук берип, жакшы коңшулаштыктан стратегиялык өнөктөштүккө карай жол жасап, дайыма дени сак жана туруктуу өнүгүү тенденциясын сактап келет. Амантур Төрөбаев, Даяна Жумабекова, Батма Искандарова, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.